Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Дардар разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким иман менен кошо 5 нерсени Аллахтын алдына алып келсе, бейишке кирет. 5 убакыт намазга бекем болсо, анын дараты, рукусу, саждасы, убакаттары менен, орозо тутса, кудурети жетип ажылыкка барса, зекетти кубанып берсе, аманатка кыянат кылбаса. Бирөөлөр: О Аллахтын элчиси, аманатты аткаруу кандай болот деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: жунуп ыплас болгонсон жууну. Алла Таала адам баласынын дини амалдарынан гусулдан башкасына тынчтанбайт. Себеби бул жашыруу нерсе болгондуктан кылбай койсо эч ким билбейт. Аллахтан корккон гана жуунат. Табарани таргиб.